Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hurmatlı telegörücüler, bugün biz qoğumuzda eldin tүйшүгү olup, eldi tүйшүккө salıp, azırkı bağlardın көтөрүлүп жатканы, ушундай дүйнөлүк экономикада дагы ар түрдүү оомал төкмөл окуялар болуп жаткан учурда жасалмалуу түрдө атайлап баюу максатында же башка максатта бааларды жасалмалуу түрдө көтөрүү жөнүндө сүйлөмөкчүбүз. Урматтуу бир тууган, урматтуу соодагер. Асмандан түшкөн берекенин 10 береке түшсө, 9'u соодаға коюлган. Соодагерлер, булар адилеттүү соодагерлер, булар пайгамбарлар менен, салих адамдар менен, садык адамдар менен тириле турган адамдар. Соода ушундай бир нерсе, бардык пайгамбарлар бул сооданын дамын татып, соода менен мамиле кылып келишкен. Бирок биз ыймандуу катары кайсы нерсеге ишенебиз? Бизди Алла Таала мактаганда көрбөстөн туруп ыйман келтиргендер деп мактайт. Көрбөстөн эле Алла Тааланы көрбөйбүз, азыр көрбөйбүз, бейиште көрөбүз иншалла. Бирок азыр көрбөйбүз, бирок Алланын бар экендигине ынанабыз. Пайгамбарыбыз алейхисаламды көргөн жокпуз, ынанабыз. Тозок бар экендигин көргөн жокпуз, ынанабыз, коркобуз. Кабыр азабы бар экендигин көргөн жокпуз, ынанабыз, андан сактанабыз. Урматтуу бир тууган, бул ыймандуу адамдарга айтыла турган сөз. Соода, мамиле жасоо бул жөн гана цифралар эмес. Бул ибадат. Бул жана Кудайга жакындоонун бир жолу. Туура соодагер, чынчыл соодагер бул Кудайга жакын болот. Соодада биз көптөгөн нерселерге көңүл бурушубузга туура келет. Соода маселеси, шарият, ислам шарияты эмне кылган? Ислам шарияты келгенде жекече адамдарга болсун, коомго болсун, зыян тийгизүүнү арам деп келген. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө минтип айтат. Астагфирулла. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Силер бири-бириңердин мал дүйнөңөрдү арам жол менен жебегиле деген. Пайгамбарыбыз ла дарара ва ла дирар. Зыян көрүү, зыян кылуу да жок, зыян көрүү да жок. Бул исламдын чоң мыйзамы. Биз эч кимге зыян бербейбиз. И бизге дагы бирөөнүн зыян кылуусуна жол бербейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минтип айтат. Мен ихтакара хукратан юриду ан яглия биха алал муслимин фахуа хатиун. Бирөө бир мал дүйнөнү атайлап кымбаттаганда сатам деп сактап коюп, ошону менен мусулмандарга зыян берүүнү кааласа, ал адам өтө жаңылуучу болуп саналат дейт. Адашкан, бул ката кетирген киши болуп саналат. Биз жогоруда сөзүбүздө айттык. Соода деген сөз бул цифралар эле эмес. Биз берекени цифралар менен өлчөбөйбүз. Береке бул көрүнбөгөн жундун мин жунудилла. Кудайдын аскери. Бул биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Береке кандай болот? Береке келгенде 1000 сомдук ишиңиз 100 сом менен бүтө берет. Мына ошол береке болот. Береке кандай болот? Береке келгенде табылган акчаңыз эң оолу Кудайды ыраазы кыла турган жана сизди жүрөгүңүзгө бейпилдик алып келе турган мал дүйнө болот. Береке деп мына ушуну айтабыз. Береке десе акчанын көбөйгөнү береке эмес.
Biz ойлошубуз мүмкүн, акчалуу кишилер ушунча акчасы бар экен деп угабыз. Ушинтип эле кедейлерге жардам берип койсо, ушинтип эле кылып койсо болот го деп ойлойбуз. Бирок инналлаха таййибун ва ла якбалу илля таййибан. Кудай таза, аруу зат, тазаны гана кабыл кылат. Таза тапкан адам, туура тапкан адам, адал жол менен тапкан адам гана акчасын Кудайдын жолуна жумшай алат. Кимдир бирөө тапкан акчасы башка жака жумшалып, аны менен арак, шарап, оюн зооктун жанагы арам түрлөрүнө кирип баратса, анда ал билип койсун. Ал адам мал дүйнөсүнүн таап аткан жолунда кандайдыр бир шек бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ал-жалибу марзуқун вал мухтакиру мал'унун. Өтө оор сөз. Жолдон тосуп алып соода кылайын, ушул келгенде жанагы соода кылып бир бала бакырамды багайын, элге пайдам тийсин, жерге пайдам тийсин деп сооданын аркасынан чуркап барып, эгер соода кылган болсо, бул рызкысын алып атат. Ал эми жанагындай алып келип, аны складына коюп алып, анан бул 2 айдан кийин кымбаттайт, жаңы жылга кымбаттайт, же бунол учурда кымбаттайт деп атайын. Ар бир буюмдун өзүнүн сезону бар. Мисалы дыйкандар үрөн сепкен учурда керектелүүчү селитрасы барбы, күйүүчү майы барбы, ошолордун баардыгын алып келип алып, ошол учурга чейин сактап, анан кымбаттаганын күтүп, атайын кымбаттатып сатса, буга наалат болсун дейт пайгамбарыбыз. Урматтуу бир тууган. Пайгамбарлар наалат айтуу үчүн келген эмес. Бирок айрым ушундай адамдын жанын кашайткан амалдар болчу болсо, аны дагы эскерткен. Пайгамбарыбыз ошон үчүн баширун ва назир. Сүйүнчүлөп да келген. Анан тозок бар экендиги, азап бар экендиги, эсеп кысап бар экендигин эскертүүчү да болуп келген. Бул дин бир эле жыргалды эле сүйлөй бербейт. Бул дин ошондой кыйынчылык учурда, кыйын кезеңде, адамдар муктаж болуп турган кезде атайлап бааны көтөрүп, жасап ошону, атайлап ошол нерседен акча таап кылайын, бирөөдүн ыйынан акча жасайын дегендерге наалат болсун дейт. Экинчиси, баанын эмеси кандай? Баа коюуда, бир бааны коюуда соодагерлерге Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай бир бааны коюуда чектеп, мондой деген эмес. Бирок бул ошону менен биргеликте баа менен ойноп, бааларды атайлап өстүрүп, ошол куулукту кылгандарга дагы кайдыгер караган эмес пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол коомчулукка зыяны тие турган учурларда бааларды алып келип, бир жактан бир товарды алып келип алып, анан ошону кармап олтуруп, эл ага муктаж болуп турган учурда баасын көтөрүп сатканда пайгамбарыбыз алейхиссалам киришкен. Бул бааны атайлап көтөрүүлө соодада бул канча түрү бар, канча сүрөтү бар. 5 сүрөтүн уламалар айтышат. Биринчисин ихтикар дейбиз. Ихтикар бул мал дүйнөнү, керектүү буюм тайымды алып келип алып, баанын көтөрүлгөнүнө чейин сактап туруу. Кыш эле келгенде көмүр кымбаттап кетет. Жаз келгенде күйүүчү май, селитра, жанагы дан азыктары, уруктар кымбаттап кетет. Атайлап кымбаттатышат. Ошол нерсени соодагерлер, урматтуу соодагерлер, мамлекеттин экономикасы, бир өлкөнүн экономикасына таасир тийгизип койгон адамдарыбыз бар. Ошондой адамдар мамлекетке кызмат кылыш керек. Биринчи максаты элге кызмат кылууда, анын максаты мусулман катары Кудайдын ыраазычылыгын көздөсө кажет болот. Антпесе Пайгамбарыбыз алейхиссалам аксару туджар финнар. Көпчүлүк соодагерлер тозокто болот деген. Эмнеге? Мунондой нерселерди кылгандыгы үчүн. Пайгамбарыбыздан сурашты, жердин эң жакшы жери кайсы деди? Мечит деди. Эң жаман жеричи деди? Базар деди. Эмнеге? Ал жерде ыйман сатылат.
Мен ушуну алып келгенмин, мындан мынча эле көрүп атам деп айтабыз. Муну мисал үчүн кайсы бир адам bir буюмду 100 сомго сатып аткан болсо, аны бирөө келип ушуну 90го бер десе, жок мен өзүм 95ке алгам десе, ал чындыгында 70ке алган эле 30 сому ошол адам үчүн арам болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз соодагерлердин көпчүлүгү тозокто болот деген. Ошондон биринчи сүрөтү ихтикар, монополия. Алып келет, сактап алат дагы башка бир жака чыгарбайт. Үчүнчүсү ат-тавату дейт. Экинчиси. Тавату кандай? Мисалы, un сата турган, un менен иштей турган соодагерлер бар. Белгилүү соодагерлер бар. Бирин-бири абдан таанышат. Ууруну ууру алыстан тааныйт дегендей, un саткандар да бири-бирин таанышат. Анан чалат бири-бирине. Же алардын өзүнчө бир чогулуш чайы бар, башкасы бар. Анан алар келишет. Бааны ушинтип коебуз. Көтөрөбүз. Элди аябаш керек дейт. Урматтуу бир тууган, соодаңызга Кудайым берекесин берсин. Адал соода кылыңыз. Кудайдан береке келет. Адал соода кылыңыз эле, көрөсүз. Ошондуктан адалдыкта, адилеттүүлүктө, чынчылдыкта, мисалы бирөө карыз алса, төлөймүн ушул нерсени. Карызды шариятка уруксат берилген, карыз алуу. Бирок ошону алып атканда мен бала чакамды багуу үчүн, кароо үчүн карыз алам. Бала чаганы багууну Кудай Таала фарз кылган. Эми ошол парзды аткарууда азырынча менде акча жок, бирок мен бирөөдөн карыз алып туруп, ушу балдарымды азыр жедирип ичирем, окутам. Ошону кайра төлөйм деген адамдын жардамчысы Кудай болот. Биз ыймандуулар көзгө көрүнгөн физический эле нерсеге ишенбешибиз керек, материалист эмеспиз биз. Биз кайыпка ишенебиз. Кудай Таала кайыптан бизге жардам берет. Ким карыз алса, ошол карызын төлөйм деп алса, ошол төлөгөн аркасында турса, Алла ошонун артында турат. Соодагерлер ушинтип келишип алышканы, бул дагы жаман нерсе. Жаман нерсеси кандай? Бир эле сөз бул, арам нерсе бул. Келишип алып бааны көтөрүшөт. Үчүнчү түрү бар, ал-ишаатул казиба. Жөн эле кабар тарката беришет. Мына эл арасында ушундай сөздөр бар. Бензин түгөнүптүр. Бензиндин запасы калбай калыптыр, деп эле бензин көтөрүп коет. Берки ушакка ишенген байкуш эл анан барып ушу бензин алганын аракетин кылат. Бензинди сактап койгонун аракетин кылат. Un түгөнүп аттыр дейт. Шекер түгөнүп аттыр деп, ушуну бар, ушул кылып атышат. Кылып аткандыгы үчүн айтып атабыз. Төртүнчү түрү ат-тадлис. Тадлис кандай? Жасалмалоо. Ошол соода кылып аткан адам эптеп бир нерсе кылып, үйүнө чейин жетип алганга ылайык кылып туруп, машинени да ошондой. Урматтуу машиненин соодагерлери. Бизде машине базарга барсаңыз, ушундай бир өзлөрүнүн бир сөзү бар. Же ошол машинаны бир жеңе айдаган болот, ал жеңе мугалим болот, же ал машине орустук болот. Кыргызда машинеси калбай калды. Жеңем айдаган дейт, жеңем мугалим, мектепке барган, кайра мектептен келген дейт. Ал машина эзилип бүткөн. Байкуш айылдан уюн, торпогун, өрүгүн, жүгөрүсүн сатып, эптеп акча топ-топ келген, жанагы айылдан келген байкуш, жанагынын ширин сөзүнө алданат. Ал машина ошол айылынан келген айылына кайра кээде жетпей калат. Анан ал эмне кылат? Анан сизге каргыш айтат. Тиеби түс дейт. Оңбой кал десе, оңбой каласыз. Куруп кеткир десе, куруп кетесиз. Ишенип коюңуз. Мынтип ойнобош керек. Элдин тагдыры менен, бирөөнүн ыйынан акча жасабаш керек. Соода алып чыктыңызбы? Таксыр, мен ачык айтайын. Бул машине сол жагынан урулган, жасаганбыз. Мына ошол себептен, бул машиненин урулбаганы $15,000 турат. Урулуп бир чети жасалгандыгы үчүн мен $13,000 берип атам. Деңиз эле, сизге кеминде $130,000 береке келет. Соода деген ушундай болот. Бешинчи түрү ал-буюул вахмия. Жанагы жөн эле алып коюңуз.
эртең муктаж болосуз деп туруп сатат. Алып коюңуз ушуну. Ушул нерсе эртең муктаж болосуз, мындай болуп атат, кыш оор келет деп атат. Алып коюңуз. Жөн эле жасалмалуу түрдө айтат буну. Эгер чындап эле ошондой болсо, аны жардам катары айтса болот. Мисалы, быйыл кыш оор келет деп атат. Биз мына азыр август айынан эле көмүрлөрдү сатып баштадык. Ошого көмүр алып коюңуздар деп ошентип алып келдик деп бир мисалы соодагерлер, белгилүү соодагерлер бар да, айылын алып келсе. Ушундай болот деп аткандыгынан, ошол белгилүү жерлер, синоптиктерби, ошолор жарыялап атат, быйыл кыш өтө оор болот деп атат. Ошого биз ушул кыштан эл кыйналбасын деп, азыр кичине өзүбүздүн үстүнө нан коюп алып келдик ушуну. Азыр айылыбыздын борборуна койдук, ушунчадан берип атабыз десе болот. Бирок жок эле нерсени сел жүрөт деп атат, свет өчөт деп атат деп бир жылы шам саткан. Мына ушул сыяктуу нерселер арам, урматтуу бир тууган. Арамдын бир эле аты бар. Арам. Чочконун эти да арам, башкасы да арам. Анан бунун таасирлери кандай? Биринчи экономикалык таасирлери атайлап көтөргөндө. Билебиз, ал жанагы адамдардын арасында ишенич калбай калат. Алдай эле берсе ишенич калбай калат. Алдай эле берсе соодагерлерге эч ким ишенбейт. Бул соодагер да бул. Урматтуу бир тууган, соодагерлер пайгамбарлар менен тирилет деп атпайбызбы? Ошол атыңызды булга албаңыз. Соодагерлер аферист келет деген сөз элде барбы? Бар. А бул коммерсант. Баары бир коммерсантча ойлонот дейт. Андайга жол бербеңиз. Базардын экинчи зыяны экономикалык. Базардын табияты бузулуп кетет. Базардын өзүнүн табияты бар. Базарда соода кылынат. Ал жерде баякы базарга барган адам бир нерсе жаккан нерсесин көрсө аны соодалашат, баасын түшүргөнгө аракет кылат. Берки дагы анын абалын билип, бирөөгө 10 сом түшсө, бирөөгө 15 сом түшөт. Ушул табият бузулуп кетет эгер биз ушундай алдай берсек. Анан экономикалык өсүшүбүзгө катуу зыян тийгизет. Иакату танмия дейт муну. Экономикалык өсүшүбүз жоголот. Эч ким ишенбей калат да. Соодагерлерге ишенгенге болбойт. Булар адамдардын ыйынан акча жасаган адамдар десе, ушул сөз жакшыбы? Жок. Соодагерлер булар, биз тааныган булар эч качан алдабайт. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Кээ бир базарларда көрүп мен таң калып атам. Ошол киргенде үстүн жаап коюп эле кетип атат. Силер башка мусулман өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдөгүдөй болуп атсыңар го десек, ишенебиз дейт. Мен дагы бирөөнү көрүп калдым. Жанагы алып кете бериңиз, берип коесуз да, азыр бул жерден акчаңыз түшпөй атса, күтүп атса, алып кете бериңиз, берип коесуз да деп атат. Мына чыныгы соодагер, пайгамбар алейхиссалам мактаган соодагерлер мына ушулар. Анан коомчулукка тийгизген таасири кандай бул атайлап баа көтөргөндө? Биринчиси кедейчилик күчөйт. Урматтуу бир тууган, бирөөнү кедей кылып албайлык. Биздин ошондой акча табабыз дегендин артынан, убактылуу дүйнөнү табабыз дегендин артынан башка бир адам кыйынчылыкка түшүп калбасын. Кантип кедей болот? Жанагы келди ал тоодон. Тоонун башынан келди, уюн сатты, жүгөрүсүн сатты, өрүгүн сатып келди. Сиз ага жанагы машинени алдап туруп саттыңыз. Ал жетпей барып бузулду ал машина. Жанагынча акчаны ордун ким толтурат? Азыр 10 000 долларга машина алган болсо бирөө, айылдан келген ар кандай адам кедейге айланат. Билип коюңуз. Ар кандай адам кедейге айланып калат. Ошого биз эмне кылабыз? Себепчи болуп калышыбыз ыктымал. Коомдун экинчи зыяны, коомдун бири-бирине болгон байламтасы үзүлөт. Коом ишенбей калат. Кошунасы соодагер, ошондой соодагер кылса, элестетсеңиз, сиз сатып атсаңыз буюмду, өз ордунда адеп ахлагыңыз менен келген кардарыңызды жакшы тосуп алып, жакшы узатасыз. Бирок ошентсе дагы кошуналарыңыз сизден соода кылбаса, эмне деген ойдо каласыз? Жаман киши экенмин деген ойдо каласыз. Мен начар адам окшоймун дейсиз. Көрдүңүзбү? Кошуналарыңыз менен сыйыңыз кетет. Туугандарыңыз сизден албай атат. Билип турат,
bir tuğanыңыздын айталық bir тандыры бар, пекарные бар. Ал bir түшүргөндө bir тележка un түшүрөт. А сиз анын үйүнө жакын жашайсыз, же тууганысыз, сизден албай башка жактан алып атса, өзүңүз эле кыжаалат болуп каласыз да. Сизге айтпаса деле кыжаалат болуп каласыз. Бул кандай бул деген? Бул мен ушуну сатып атсам, мен ушул нерсени кылып атсам. Анан бул бар башкадан алып атса. Кыжаалат болосузбу? Болосуз. Адамдардын арасында көрө албастык, анан бирин жаман көрүү башталат анан. Соода ушундай берсе, сооданын табияты бузулса, мына ушундайга барып калабыз. Бирибизге ишенич калбай калат, көрө албастык болот, жаман көрүп калабыз бири-бирибизди. Андан кийин адеп ахлакка да тийгизген таасири бар. Ал кайсы? Адам жогоруда айткандай, жөн эле Аллага ыйман келтирген, намазын окуган, зекетин берген, ажыга барган, сакалын коюп, калпагын кийип, чепкенин кийип, татынакай жүргөн эле бир киши соодада аферист деген атка конот. Ал ажыкең аферист дейт. Ал сакал койгону менен аферист дейт. Ошого кетип калабыз. Соодада чынчыл болуу кажет. Андан кийин бизде дини адеп ахлагыбыз бузулуп кетет. Бул экинчи таасири. Бузулбайбы беле? Бузулат. Калп сүйлөшкө туура келет жанагы жерде. Калп сүйлөп каласыз. Ошенте берсеңиз калпка көнөсүз. Кудайдын азабы бул ар бир болуп аткан адамга ушул дүйнөдө эле шыр эле азабын бере бербейт. Кудай бизди сыноо үчүн жараткан. Иннама дуния мазраатул ахира. Дүйнө акыреттин эгинзары. Бул дүйнөдө эмнени кылган болсок, анын сөзсүз түрдө жообун кыяматта беребиз. Мына ошол себептен биз соодагерлерди чынчылдыкка чакырабыз, тууралыкка чакырабыз. Соодагерлерге айта турган 3 нерсебиз бар. Биринчиси соодада исламдын адеп ахлагын сактаңыз. Исламдын адеп ахлагы сооданын фикх илиминде. Фикхул буйу, сооданын атайын мыйзамы бар. Ошону окуңуз. Окуй албасаңыз, окугандардан сабак алыңыз. Соодагерлер топтолуп бир илимдүүнү алып келип, соода жөнүндө сөзсүз илимин үйрөнүү керек. Бул фарду айн. Намаз кандай фарз болсо, ошондой фарз. Намаз байкедей деп бөлбөйт го. Ошондой фарз. Зекет менен ажылык байкедей деп бөлүнөт. Байларга фарз бул. Намаз кедейине дагы, байына да фарз. Соодагерлер сооданын илимин билүү буларга фарду айн. Сөзсүз түрдө муну билүүсү кажет. Экинчи айта турган нерсебиз, билип коюңуз. Жашырсаңыз да, ачык кылсаңыз да, Кудай көрүп турат деген сезимди жашайбыз. Ошол нерсе, ошол сезимди эч акылыбыздан жоготпошубуз керек. Үчүнчү айта турган нерсебиз, урматтуу соодагер, соодаңызга Кудайым береке берсин. Үчүнчү айта турган нерсебиз, ырыскынын бардыгы Кудайдан. Кудай кимге берсе, ошого келет ырыскы. Ырыскы түгөнгөн күнү өлөбүз. Берекенин бардыгы Кудайдан. Ал монополия кыласызбы, куулук кыласызбы, кыйтырылык кыласызбы? Анда эмес ырыскы. Ырыскы Кудайдан. Алла Таалам ылайым өлкөбүздө чынчыл соодагерлерди көбөйтсүн. Бул сөзүбүз менен биз соодагерлерибиз көбөйүп, чынчыл соодагерлер көбөйсө, мамлекетибиз өнүгүп өссө деген гана аруу тилектебиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.